Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Сиздер менен кайрадан уулуңуздар Сираж Адилов. Россия Федерациясында эмгектенип жүргөн мекендештер үчүн бир жумалык эң маанилүү жаңылыктар топтомун айтып кетебиз. Андыктан каналга катталып, лайк басып, комментарий жазганды унутпаңыз. Бул биз үчүн өтө маанилүү. Бардык жаңылыктарда 5-чи өзүңүздөр көргөндөй эле 5 февралдан жаңы мыйзам, режим высылки, реестр контролируемых лиц кирет деп атышат, урматтуу мекендештер. Биз дагы буга чейинки жаңылыктарда 72 000 жаран чорный списокко кириши мүмкүн деп айтканбыз, урматтуу мекендештер. Көпчүлүгүңүздө сурооңуздар боюнча ошол списоктон өзүбүздү кантип текшерсек болот дейт. Айта кетейин, урматтуу мекендештер, Сираж Адилов телеграм каналына өзүңүздөрдү кантип текшерүү боюнча толук маалыматты жүктөдүк. Комментарийга жазып коебуз, ошол ссылка аркылуу тапсаңыздар болот. Же болбосо телеграм каналга кирип Сираж Адилов мигрант деп жазсаңыздар, ошол жака катталасыздар жана ал жактан өзүңүздөрдүн кантип текшерүү боюнча толук инструкцияны аласыздар, урматтуу мекендештер. Анан бизге WhatsAppка, Telegramга бир канча суроолор келип атат. Өзүбүздү текшердик. Анан ошол жактан биз чыгып калдык чорный списоктон. Эмне кылабыз деген суроо. Ошол суроого жооп берип кетели. 72 000 жаран бул 5 февралда күчүнө кире турган мыйзамга карата предварительный список. Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги ошол списокду жарыялады. Ал дегени сиздер уже чорный списокко кирип калдыңыздар дегени эмес. Кыжалатчылыкка орун жок, мекендештер. Ошол списокто бар болсоңуздар, болгону дактилоскопия, медицинский осмотр, трудовой договор, анан регистрация. Ушул 4 документтин бирөөсү начар дегени, же болбосо туура эмес, мыйзамсыз жүрдүңүз дегени. Ошол туура эмес документтерди өзүңүздөр билсеңиздер керек. Документтериңиздерди ордуна, калыбына келтирип, Россия Федерациясында спокойно эмгектенип жүрсөңүздөр болот, мекендештер. Айта кетчү нерсе, 5 февралда мыйзам күчүнө кирет. Россия Федерациясынын бийлик органдары мигранттарга, мындайча айтканда, катуу киришип баштаган. Ошол себептен Россия Федерациясында узак мөөнөткө эмгектенип жүрөм десеңиздер, керектүү 4 документти ордуна келтирип алышыңыздар абзел, мекендештер. Өтө маанилүү эмес жаңылыктардан дагы айтып кетели. Россия Федерациясынын Кыргыз Республикасындагы элчиси Сергей Вакунов мигранттар боюнча өзүнүн ой пикирин айтып атат. Анын айтымы боюнча, Россия Федерациясы үчүн мигранттар канчалык керек болсо, Кыргызстан үчүн дагы мигранттар ошончолук керек. То есть бир жылдын ичинде 2,5 миллиард доллар Кыргызстанга Россия Федерациясынан, мындайча айтканда, поступление болуп, ошончо доход түшкөн. Бул эми ошол элчинин Россия менен Кыргызстан ортосундагы жакындатуу иш-чаралары өзүнүн жумушун кылып атат. Жана ошондой эле Кыргызстанга чындыгында эле көптөгөн суммалар, көптөгөн семьялар Россия Федерациясы аркылуу, мигранттар аркылуу семьялар багылып атат. Бирок мурдакы жылдарга караганда, 5-10 жыл мурдакы караганда, азыркы учурда Россияда мигранттардын саны азайып, көпчүлүк жумушчу орундар Кыргызстандын өзүндө дагы түзүлүп баштаган. Менин жеке пикирим боюнча, кыргыздарга көбүрөөк мигранттар эмес, жакынкы арада уже Россия Федерациясына мигранттар көбүрөөк керек болуп калат. Анткени Россия Федерациясынын территориясы өтө чоң. Мурда деле айтып кеткенбиз, демографический кризис баштала турган болсо, ошол чоң территорияны өздөштүрүү үчүн жумушчу күчү, рабочийлардын саны сөзсүз түрдө керек болот. Болгону орустар азыр ошол Крокус окуясынан кийин, дагы башка бир окуялардан кийин мигранттарды, мындайча айтканда, жакшы бир контролго алайын деген ой пикирлери менен иш-чараларды өткөрүп атат, мекендештер. Жакшы жаңылык бар, мекендештер. Жакшы жаңылыктарын айта кетели. Биз буга чейин 2 жыл мурда айтканбыз, Россия Федерациясынын миграционный политикасы бардак болуп атат. Андан көрө кичинекей бир карточканы берип, ар бир жарандарга QR-код менен кылып койсо, ошол карточка аркылуу жарандардын бардык маалыматтары камтылган болсо, бизден көчөдө токтотуп, полиция кызматкерлери регистрация, трудовой договор же болбосо башка кагаздар сурап тажатпасын деген ойду айтканбыз. Жакшы жаңылык, РБК маалымат агенттиги жазып атат, жакынкы арада ошол нерсе кирет деп. Ар бир иностранный, чет элдик жарандага карточка берилет, Сбербанк картага окшогондой эле. Ал карточкада QR-код болот. Полиция кызматкерлери токтотуп, ошол QR-кодду планшет менен текшерсе, сиз жөнүндө маалыматтар баары чыгып келет. Бул, мен ойлойм, мигрант эгер күчүнө кирип ишке ашса, мен ойлойм, чет элдик жарандар үчүн, кыргыздар, мигранттар үчүн өтө пайдалуу маалымат болот. Биз дайыма алдын ала ушулар кирет, ушулар кирбейт деп айтабыз. Көпчүлүк мекендештер болбогон нерсени айтпагыла деп сындап коюшат, бирок биз айтып аткан нерселердин баары эле кирип атат. Дактилоскопия боюнча да айтканбыз, могу 5 февралда кире турган мыйзам боюнча дагы айтканбыз, аэропорттогу текшерүүлөр боюнча да айтканбыз. Ошол себептен жакшы жаңылыкты жакшы жака жооруп, ишке ашып кетсек экен деп тилеп коелу, мекендештер. Маанилүү жаңылык, жаман жаңылык, өзүңүздөр байкадыңыздар. Рубльдин курсу 0,75, 0,8ге чейин түшүп кетти. Бул эмнеден көз каранды, анан эмнени күтсөк болот айтып кетели.
Рубльдин курсу экспорт менен импортко көз каранды. То есть Россия Федерациясында көбүрөөк импорт болсо, ошончолук мындайча айтканда рубльдин курсу төмөндөйт, экспорт көп боло турган болсо, ошончолук рубльдин курсу көтөрүлөт. Андан сырткары Дональд Трамптын президент болушу политикалык жактан дагы доллардын күчүнүн мындайча айтканда кубатталышына себепчи болду. Анткени дүйнөлүк аренада бул туруктуу, күчтүү политик катары эсептелинет. Анан ошол эле убакта кетип аткан Байден кетерден мурда жүздөгөн компанияга, Россияга санкция жарыялады. Алардын ичинен эң чоң банк Газпромбанкка дагы жарыялап койгон. Ошол себептен рубльдин курсу кескин төмөндөдү. Кийинки прогноздордон айтып кете турган болсок, рубльдин курсу бат-бат түшөт, бирок бат-бат көтөрүлө албайт. Анткени Россия Федерациясынын экономикасы ага анчалык деле жол бере албайт, урматтуу мекендештер. Ошол себептен мындайча айтканда каалайбызбы, каалабайбыз, рубльдин курсунун төмөндөшүнө уже көнүп баштасак деле болот мекендештер. Бул менин жеке оюм. Менин жеке оюм менен мындайча айтканда өзүңүздөрдүн финансовый акыбалыңыздарды рисковать этип, жакшылап изучать этип, анан кийин кандайдыр бир иш-чаралар колдонсоңуздар болот мекендештер. Россия Федерациясында Москва шаарында эгерде юристтин жардамы керек болсо, тактап айтканда выдворение, черный список, эгерде Кудай сактасын кылмыш иши боюнча юристтин жардамы керек болсо, +7 916 312 0033 номерине Төлөгөн Жортбекович деген жигит жана анын командасы ушул номерге кайрылып, өзүңүздөрдүн мындайча айтканда жардамыңыздарды алсаңыздар болот. Дагы бир жолу эскертип кетейин, 72 000 жарандын тизмесинен өзүңүздү текшерүү үчүн Telegram каналга катталасыздар. Телеграмга Сираж Адилов Мигрант же болбосо комментарийга ссылка аркылуу кирип катталсаңыздар болот. Эң маанилүү чрезвычайный жаңылыктарды ошол жактан чыгарып турабыз мекендештер. Сиздердин биздин ишмердүүлүгүңүздү колдогонуңуздар өтө маанилүү. Кантип колдойсуздар дегенде, каналга катталып, лайк басып, башкалар менен бөлүшүп, комментарий гана жазып койсоңуздар, биз кыргыз эли үчүн өзүбүздүн иш аракетибизди жасай беребиз. Кийинки чыгарылыштан жолукканча сак саламатта калыңыздар.